Саламатсыздарбы? Менин атым Нарима. Мен ошо 10 жылдан бери Америкада жашайм. Азыр банк системасында иштейм. Мен өзүм тууралуу көп деле айткым келбейт, анткени мен 10 жыл мурун келгем. Анда политика совсем по-другому болчу. Анда деген документация жасаган по-другому болчу. То есть баары бөлөкчө болчу да. Азыркы эми 2-3 жылдан бери келгендердикин айтып берейин, кандай процесс өтүш керек, негизи эле биринчи Америкага келгенде эмне кылыш керек деген нерселерди айтып берейин. Биринчи эле Америкага келгенден коркпой эле коюш керек. Анткени деген Америка деген бул лояльная страна деп коем, демократическая страна. Бияктан тил бил. Анан менин бир отличием, мен Америкага уже тил билип келгем. Мындай жакшы сүйлөгөн убакта мен келгем, ошондуктан мен тилден кыйналган эмесмин. Мен биякта досторум бар болчу, алар мага жардам берген. Мен биринчи квартирамды таап берип, анан тил билгендиктен жумушту өзүм эле таап алып, ошого эч кандай мындай аябай деле кыйналган деген нерсем жок да, андай нерсени айта албайм. Ошондуктан азыркы мындай достору эч кими жок болуп келгендердин ситуациясын айтып берейин. Биринчиден эле мен Кыргызстандын көп компаниялары менен иштешем. Эгер биринчи грин карта утканда эмне керек деген нерсе бар да. Биринчи грин карта утканда, грин карта деген бул ID түрүндө эле, мындай биздин Кыргызстандын паспорту болот го, ID ошондой эле бир жашыл нерсе болот да. Аны деген силер Америкага киргенден кийин гана ала аласыз да. Ага чейин паспортуңузга, сиздин обычный паспортуңузга виза басып берет. Ошо кирди деген учурда гана government'тен, то есть государство сизге ошо печать кылып, сизге бир жака жибериш керек. Биякта документтин баары почта аркылуу жиберилет. Ошондуктан сиздин ошо грин картаңыз келиш үчүн сизге Америкадан бир адрес керек. То есть почтовый адрес. Бирөөнүн адреси керек, чтобы сизге грин картаңыз жибериш үчүн. Анан көптөрүнүн андай адреси жок. Ошондо деген менден адрес сурап ушинтишет. Мен жардам берем андайларга. Өзүмдүн адресин берем же башка бирөөнүн адресин таап берем. Анан кийин ошол грин карта жоголуп кетпеш керек да. Ошол адрес, ошол берген адресиңизге сиздин грин картаңыз, соушалыңыз, эки эң важный документ ошол адреске келет да.